Мына ушундай мыкты маанайда биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Бизде майрамдык эфир дагы орун алып атат деп айтсак болот. Ал эми эфирибизди мына ушундай студиябызды шаңга бөлөп, көрккө бөлөп келип калгандагы мыкты агаларыбыз бар. Чыгармачыл жаатта көп жылдан бери эмгектенип, жалпыңыздардын копулуңуздарга толгон мыкты чыгармалары менен ошол сахнада жүргөн биздин белгилүү мырзалар бүгүн биздин студиябызда майрамдык эфир куруу үчүн жакшы бир чыгармалары менен келип калган учуру. Мелис Элибесов, ошондой эле Кенжебек Асанкулов мырзалар бүгүн биздин студиябызда конокто десек болот. Саламатсыздарбы? Кутлук күнүңүздөр менен. Майрамыңыздар менен дейли, кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы, буюрса жакшы. Келип алдык. Маегибиздин башында эле ушул көрүүчүлөрүбүзгө жарамазан айтуу менен баштайбыз деп атабыз, Ошентип жарамазан айтып атам сөздү баштайм, Сонун болот. Жарамазан айтсак деп, жаурашып кайтсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул үйгө туш келдик, учуп күйүп биз келдик, ушул үйгө туш келдик. Жарамазан биз айланайын кыргыз калкында. Ат байладык тереке, ушул үйгө береке, биз жарайбыз кереке, акнаныңан бере кой, ак батага келе кой, айланайын жеңеке. Жарамазан жалп экен, жарамазан аны кыргыз салт экен, салтын билген жигиттер кыргызымдын барк экен, салтын билген жигиттер кыргызымдын барк экен. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкында. Bayladık tereke, uşul uygo bereke, biz jarayımız gereke, aklanıngan bere koy, ak batağa gele koy, aylanayın jengeke, aylanayın jengeke, aylanayın jengeke. Баракелдер дейли сөздөрдө бүгүнкү күндө ошол эл аралап мына ушундай жарамазандагы айтып жүрөсүздөр. Элдин кабыл алуусу кандай болуп атат? Негизи эле бул мындай улуттук бир көрүнүштөрдүн бири эмеспи? Жарамазан айтуудагы, анан бүгүнкү күндөгү биздин замандагы ошол биз жашап аткан доордогу элдин кабыл алуусу тууралуу сурагым келип турат. Эми элдин кабыл алуусу жакшы эле. Себеби деген бул жарамазан багы биздин ата-бабабыздан кыргыздын салты багы илгертен жаткан салттардын бири да. Ошо атайын улуу Рамазан айында ушундай түн ичинде ушундай жарамазан айтышчу экен да. Анан биз деле ошо салтты унуткарбайлы деп, кийинки урпактарга кичине унуткарбай үлгү катары кичине ушул жарамазан айтып атабыз да ушул. Анан элдин кабыл алуусу жакшы эле. Жакшы эле кабыл алышат. Кээ бирөө атайын ой биздин үйгө короо кире кетсеңер болбой деп кээ бирөө күтүп тургандар болот ошо. Кошунасынан угуп калат да. Угуп калышат. Анан абдан үй бүлөсү менен кубанычтуу көз караштар менен чыгышып баартын. Анан кээ бирөө балдарын айтышат, мына жарамазанды момундай кылып айтышат деп баягы үй эме кылычы. Мына ушундай үйрөнүп алгыла дегендей кылып баягы. Кыскасы жакшы эле кабыл алып атышат. Аябай сонун. Анан чындыгында ушул бөбөктөрдүн мындай бөбөктөргө үйрөтүп атканы, чындыгында ошол балдарыңызга дагы көрсүн деп атканы чындыгында абдан туура көрүнүш деп айтсак болот, себеп дегенде кичинекей бөбөктөр мындай бүгүнкү күндө мындай туура эмес сөздөрүн туура эмес айтып алып аткандары аябай көп кездешип атат. Ошондо көчөлөрдө мисалы бүгүнкү күндө биздин үйгө деле келип тыкылдатып мындай айтып калганда сөздөрүнө маани бербей эле же болбосо сөз
өзү эмне жөнүндө болуп атканын түшүнбөй эле айтып калганда көрүп болуп жүрөбүз ошо сөзүңүзгө аралжы ошо ушу сөзүңүзгө улай айткым келет да, себеби деген азыр жарамазан абдан бир баркын кетиргендей көрүнүш болуп атат. Себеби жаш муун кичинекей балдар көчөгө чыгып алып светофорго барып айтат, анан кээ бир тынчын алып кушулдашып кайра бир барган жерине 5-6 жолу барып ушундай анан баягы үй бүлөнүн кыжаалат кылат да. Ошондуктан ушу жарамазандын өзүнүн тартиби да ушу жакшы экен да, тартиби менен айтып, жакшынакай батаны берип, үй бүлөгө жакшы кабыл тилегин айтып, ушул Рамазан айында бир жакшы нерселер болсун, жакшы баягы элдин тилеги кабыл алынсын дегендейчи, бир жакшы нерселер болсун. Анан ошо жана кичине бир аз көчөдөн айткан бирок эмерээк көрүнүп калат экен да. Ооба, ошо тартибине дагы светофорго машина токтогон жерге чуркап бара калып атышат. Адамдар тамактанып олтурган жерлерде айтып жүргөн дагы көп көрүп жүрөбүз, дүкөндөргө кирип айтып жүрүшөт. Чындыгында ошол жарамазандын тартиби тууралуу дагы токтолуп өтсөк сонун болот да. Себеп дегенде ошол эле жарамазандын сөзүнө маани берип өтө турган болсок, аябай мындай сонун сөздөр камтылган, ошол эле батасы дагы мындай сонун, Анан ошол тартиби тууралуу да кыскача айтып өтпөйсүздөр? Тартиби ошол экен, негизи ооз ачылгандан кийин айтылат да, бул илгери ушу жарамазанды негизи эркек мырзалар, ушу эркек байкелер, биз курактагы жигиттер ачыш керек экен. Анан ушул ооз ачып, ошол үйгө ооз ачыш керек болуп, курсак ачып, анан жолдон барып айтчу экен. Сөзсүз эле биздей болгон маданият кызматкерлери эмес, баягы. Анан ошол үйгө баягы туш келдик деп атат да, ошол үйгө жолдо кетип баратат, үйүнө баратат, баягы сапарда болуп баратат. Анан ошол үйгө туш келип калып, жарамазан айтып, ошол жака батабызды бергенче, ошол жерден ооз ачып кичине нанос тийип кетели деген максатта экен да, негизи. Анан ошо Кенжебек бейке айткандай, ошо бата тилек айтып, ошол үйгө барып батасын берип, негизи мындай ыраазы болгон адамдын батасы түз тиет деп коет го. Өзү курсак ачып сапарда жүрсө, анан кайсы үйгө туш келип калып, жарамазан айтып берип, анан баягы нанын дамын чыгарып, анан батасын берсе, анан ошол батасы түз тиет да, негизи ошондой таризде болуш керек да. Ооба, анан мырзалар айтыш керек жарамазанды деп айтып атпайлыбы? Чындыгында буга чейин дагы угуп жүрөбүз, буга чейин дагы ошол айыл жерлеринде көрүп жүргөнбүз. Жалаң гана мырзалар айтылчу да, айтышчу да жарамазанда. Бүгүнкү күндө дагы ошол эле айымдардын ошо жарамазан айтканын көп эле көрүп болуп жүрөбүз. Анан бул канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуздар? Эми муну баягы санжырачылар жана тарыхчылар, бул адамдар айтпаса биз да айтыш дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок ошо менин угушумча ошо негизи мырзалар айтылат да. Анан эми айымдар деле айтып жүрөт негизичи, анан аны улуулар айтыш керек деп ойлойм да. Анан негизи эми шариятта деле айтылат да, шам намаздан кийин, күн баткандан кийин кыз киши эшикке чыкпаш керек негизи. Жарамазан болбосо деле эшикке чыкпаш керек. Бизди кичинекей кезде энелерибиз урушчу. Эжелерибизди карындаштар күн эме кечинде эшикке чыкпагыла депчи, аябай жарык тийип атат депчи. Ал деле ошол мааниде айтылган болуш керек деп ойлойм да, негизи. Ооба, демек түздөн-түз бири-бири менен байланышы бар, Сон келиңиздер, анда маегибизди улай эле дагы бир жакшы чыгармага кезек берели. Анда мен ырдап берейин, Сүрөтүңө деген чыгарманы ырдап берели. Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын. Жалгыз сүрөм, сактанып ошол бойдон менде жүрөм. Тиктешиң тамашалап турганыңды, неге сен түштүң экен бүрүмсүрөм.
Başkaça oy düşürüm Ökünem sen gayrılmay ketkenine Kalmay dep hiç bolboso betteygirim Kalmay dep hiç bolboso betteygirim Egerde bir bolso menden gönül Жетіп сүрөтүңдү жебөттөлүм Мен тытпай күлөсем де сүрөтөмөз Сүрөтүң жүрө берсин гүлүм Jüre versin gülüm Баракелде деп кол чабууларды жаңырталы, экран ар жагында биздин көрүүчүлөрүбүз да кол чабуу олтурат болуш керек деген терең ишеничтебиз. Анан ушул эртең Ноорус майрамы, мына ушундай ыйык Рамазан айына дагы дал келип, кош майрам болуп турган чагы, анан сиздерде иш-чаралар, өзгөчө бир концерттер болуш керек, Ноорус майрамы тууралай, алар тууралуу дагы бөлүшүп өтпөйлүбү? Мен өзүм ушу биздин ушу шаардагы Свердлов райондук балдар чыгармачылык борборунда эмгектенебиз. Анан ушу Свердлов районунун ичиндеги ушундай чоң масштабтуу майрамдарга дагы ушу биздин мойнубузга жүктөлгөн. Буюрса эртең дагы ошо концертибиз бар. Андан кийин ошол радио телелерге барабыз, майрамдык эфирлерге барабыз. Аяктан да ошо өзүмдүн окуучуларым дагы ыргак деп атайын комузчулар ансамблин түзүп алгам. Алар дагы ошол жакта выступать этишет. Ошол биздики деле жумушубуз да, элди майрамдатышыбыз керек. Сонун. Анан дагы ошол бүгүнкү күндө ошол Жарамазан тууралуу дагы сүйлөшүп калбадыкпы? Анан ушул Жарамазанга байланыштуу дагы көп айтып калышат го. Орозонун 12-күнүнөн тарта Жарамазан айтылуу керек деген сөздү угуп жүрөм да. Анан бул тууралуу дагы аз бүгүнкү эфирибизде ушул Жарамазан тууралуу көбүрөөк мындай элге маалымат берип койсок деген бир ойду айткым келип турат да. Анан ошол Жарамазандын да тартибине кайрадан токтолгум келип турган учурда ошол чындыгында ошол орозо башталгандан баштап эле Жарамазан айта берүүгө мүмкүнбү, же болбосо ошол 12-күнүнөн деген дагы түшүнүк канчалык деңгээлде мындай чындыкка дал келет деген суроону балким билсеңиздер тактап алгым келип турат. Негизи биз Жарамазан жылда эле айтабыз да. Анан орозо башталганда эле барганда дагы кичине маданиятсызыраак болуп калат да. 10 күн өткөрүп турунан барабыз негизичи. 10 күн өткөрүп ошондой эле болуш керек да, ошо 10 күн өткөрүү, анан ошондо барып жүрөбүз негизи. Ошол эле туура болуш керек.
Балким тартиби дагы ошон үчүн айтылган чыгар, орозону күтүп эле жүрүптүр деген дагы. Араң эле туруптур деп. Анан чыгармачылыктагы бүгүнкү жаңылыктар кандай? Негизи эле чыгармачыл инсандардын илхому дейбизби, эргүүсү дейбизби, бир чыгармачылыгы оргуштап турган учуру мындай жаз мезгилинде көбүрөөк башталгандай, көп баандай турган болсок, акындар ырларды жазып эле, чыгармачыл кечелерди өткөрүп эле, анан ырчылар концерттерди берип эле, анан жаз мезгилинин өзүнүн бир керемети бар сыяктуу. Анан сиздерде чыгармачылык жаңылыктар кандай? Кенжебек мырза, келиңиз. Бизде эми чыгармачылык боюнча айта турган болсок, баягы жазында жакшы баягы адамга эргүү келет дегендей. Эми ырларды жазып калып атабыз, эми бирин экин бир аз байке жакшы оондор бар. Ооба, ошол оондоруңузга да токтолуп өтөлчү. Негизи эле оорубаган жүрөктөн ойдогудай ыр чыкпайт деп, кыргыз элинде сонун сөз бар эмеспи? Жөн киши эле оон жаза бербейт, туура. Анан айтып өтсөңүз ушул оончулук тууралуу дагы. Оончулук эми кандай десем, баягы көбүнчө ушу жаратылышка чыкканда суктануу болот, бир эргүү аласың, анан ошондон бир жаралат экен. Бир кайрыктар келет. Ошо кайрыктарды бир мындай бир сактап калып, анан ошого бир жакшы текст издеп, текст жазып ушундай кылып коюп жүрөбүз. Анан оончу агайлардын аябай тартынчаак болгонун мен көп байкайм да, себеби ошол ушунчалык сонун оондорду жаратышат, бирок мындай элге алып чыккандан эмнегедир тартынышы берет да, себеби көп айтышат, мен жазган оонум башка бирөөнүкүнө окшоп калды өңдөлөт, башка бирөөнү туурап алгандай болуп, мен мындай элге ойногондон эмнегедир тартындым деген сөздөрдү да көп айтышат да. Анан ошондой сезим чын эле болобу? Болот экен, андай болот. Чынында кооптонуп да кетесиң кээде, турчу ушул кайрыктар окшошуп калдыбы, эртеңки күнү баягы угармандардан кандай ой, кандай эмелер болот, сөздөр болот деп дагы мындай терең изилдөөгө аракет кылып калат экенсиң, баягы чыгарган оондоруңдун бир сыйра үстүнөн карап калат экенсиң да. Анан жакшы эле билсем баягы өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн жаралган сезимибизден, жаралган нерселердин баарын жашыра албайт экенбиз, эми чыгып атат оондор. Оон аркылуу чыгып атат, Келиңиз анда сиздин оондоруңуз азыр көп болсо кантет? Учурдан пайдаланып сурадалы. Мен ошол ырдап бериңиз. Оон бар эле, текст менен жаздык эле, бир эки куплет ошону аткарып берейин. Сонун болот, келиңиз. Эмне деген ыр эле? Эми бул сүйгөн жарма деген ыр да, ошону жебезге. Ошону оон чыгардык эле, ошону аткарып берейин. Жайлонун гүлүндө, жылдыздуу түнүндө, табылбас бир мага алтыным өзүндө, жаралап кетпечи жүрөктү суранам, жактырып сүйлөсөң анда мен кубанам, жарашып келбетиң гүлдөй бир буралган, өтсө дем өмүрүм сен менен узарган. Сүйкүмдү карасаң, таң окшош агарган, жүрөгүм от болуп, сөз таппай мен калам, сөз таппай мен калам, жаралап кетпечи жүрөктү суранам, жактырып сүйлөсөң анда мен кубанам, жарашып келбетиң гүлдөй бир буралган, өтсө дем өмүрүм сен менен узарган. Жайлонун гүлүндө, жылдыздуу түнүндө,
жактырып сүйлөсөң анда мен кубанам. Жарашып келбетиң гүлдөй бир буралган, өтсө дейм өмүрүм сен менен узарган, өтсө дейм өмүрүм сен менен узарган, эй сен менен узарган. Баракелде деп кол чабууларды жаңырталы. Чындыгында сонун сезимдерди тартуулаган мыкты обон, мыкты чыгарма, мыкты аткаруу деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек. Анан ар бир обонун өзүнүн тагдыры, өзүнүн тарыхы, бир келип чыгуу баяны болот эмеспи? Анан токтолуп өтпөйлүбү кыскача? Бул эми мындай кандай десем, ушул обон кайрык келип туруп алды. Эмнегедир пианино баягы клавишный инструмент Ямахада да ойноп калабыз эми бир аз. Жана ошондо şu гармония, ушундай гармония келип туруп алды да, шу музыка, мелодия келип эле, анан ушуга текст жазыш керек болуп калды. Анан ушул тексттер эле келип өзүнөн өзү эле түшүп калды десек болот да, ушуга отурду да, кыскасы ушул эмеге, музыкагачы. Анан ушуга эле жазып калдык, улай эле бир эме кылып жаздым, ошо сүйгөн жарга деп арнап туруп ошол текстин жаздык, ушул 2 куплет чыкты. Ушундан улам азыр Мелисиним ушул аранжировкалап ырдап калат, анан ушуларды кез-кезде. Сон анан көбүнчө ошол оон жаралгандан кийин сөзүн издейсиздерби же болбосо жакшы сөз таап алгандан кийин оон жаралабы? Негизи эми ар кандай болот экен. Меники мисалы биринчи оон келет да, кайрык келет, андан кийин анан сөз келет. Анан кээде баягы сөз өзүм деле баягы текстке деле мындай эми аябай аяр мамиле кылат экенбиз. Анан ушу акын байкелердин, эжелердин ушулар менен кичине акылдашып, алардан эме кылып иштейбиз. Аябай сонун. Анан Мелис байке ошол Кенжебек мырзанын агайдын мындай чыгармачылыгын жакындан тааныйсыз да, Анан ошол обондорун ырдап жүрөсүз, анан жакшы сөздүү, жакшы мындай чыгармачылыгына бааны мындай көбүнчө бизде көз өтүп кеткенден кийин гана жакшы киши эле, жакшы обондорду жаратты эле деп айтып коебуз. Анан мындай жанында отуруп ушул обон ушундай бир сонун деп айткан учурлар аябай аз кездештикен. Анан агайдын чыгармачылыгына мындай тууралуу сизден сурагым келип турат да, Ооба. Обондору мындай башка обончулардан өзгөчөлүгү, Ооба, Кенжебек байкенин обондору мындай 90-жылдары бир обондор чыкчу эле го. Ошондой кайрыктар да. Өзүнө бир тиешелүү, орусча айтканда почерк деп коет да. Ооба, башкаларга окшобогон, Өзүнө тиешелүү башка окшобогон сонун обондор бар. Анан сиз айткандай обончулар тартынчаак болот окшойт. Кенжебек байке аябай уялып тартынып ушундай да, ушундай бир сапатты берип коюптур, Кудай таалам. Анан айтып берем Кенжебек байкегечи. Ырларыңызды ырчыларга бериңиз, тараталы, иштейли деп. Обон чыгып аткандан кийин ушу элге жетиш керек да. Сөз. Эгерде бир жаман обондор деле болбойт, эми баягы жеңил желпи обондор болсо, анда бир жөн эле да. Мисалы Кенжебек байкеники чын эле сонун, гармониясы аябай жакшы обондор да. Анан айтып берем, ушу концерт бериңиз, бир бенефис кылалы, сиздин ырларыңызды ырдаган ырчыларды чакырып, ушундай кылалы деп берем да. Анан Кенжебек байке өзү тартына берет. Окуй киши келеби, анан уяла берет да. Анан сиз айткандай ооба, адам негизи көзүнүн тирүүсүндө биз баркын аябай билишибиз керек да. Ар бир нерсени ошо баркын билбесек, ал нерсе уюм болобу, адам болобу өтүп кеткенден кийин бул баркын билүү деле бул туура эмес деп ойлойм да. Кенжебек байке көз чыгармачылыкта көп жыл болду. Дайым жанымда жүрөт, ушу аккордеон ойноп, чогуу ырдап жүрөбүз ошо. Кенжебек байкени билем, баркын деп койсо. Анан биз да суранып өтөлү, ошол обондоруңузду өзүңүз катып жата бербей, элге көбүрөөк алып жүрүңүз, ошол ырчыларга бериңиз, көбүрөөк угалы, элге кеңири жайылсын, Себеби бул обончулук деле мындай жөн, оңой өнөрлөрдүн бири эмес, баардын эле колунан келе берген жумуш эмес. Ошондуктан ошол жасаган эмгегиңизди элге таратканга аракет кылыңыз деп суранабыз дагы. Рахмат. Келиңиздер, анда убактыбыз кыскарып баратат. Балким ошол дуэтпи же болбосо дагы бир чыгарма ырдап берелим да, Шаңдурак карындаш деген чыгарманы ырдап берели. Эски обон.
senin suratın, жылмайып мага күлөсүң. Көрүнүп койсоң болбойбу, карындаш кайда жүрөсүң? О карындаш, карындаш, сеникинде көздөр табылбас, көз карашың өтүп барата. О карындаш, карындаш, о карындаш, карындаш, сеникинде көздөр табылбас, көз карашың өтүп барата. О карындаш, карындаш, издедим далай күн өттү, таппадым сендей жүрөктү. Издетпегенсең болбойбу, кусада кылбай жүрөктү. О карындаш, карындаш, сеникинде көздөр табылбас, көз карашың өтүп бараттан. О карындаш, карындаш, о карындаш, карындаш, сеникинде көздөр табылбас, көз карашың өтүп бараттан. О карындаш, карындаш. Карасам senin сүрөтүң, жылмайып мага күлөсүң. Көрүнүп койсоң болбойбу, карындаш кайда жүрөсүң? О карындаш, карындаш, сеникинде көздөр табылбас, көз карашың өтүп барата. О карындаш, карындаш, о карындаш, карындаш, сеникинде көздөр табылбас, көз карашың өтүп барата. О карындаш, карындаш, о карындаш, карындаш. Баракелди деп кол чабуулар жаңырталы, ыраазычылык билдирели. Биздин убактыбыз дагы өз соңуна келип жеткендигине байланыштуу. Ошол сиздердин убактыңыздарды бөлүп келип, мына ушундай сонун чыгармаларыңыздар менен бөлүшүп, жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн дагы бир ирет рахмат айталы. Келиңиздер, ошол эле жалпы көрүүчүлөрүбүзгө арналган өзүңүздөрдүн жылуу сөзүңүздөр болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, кыскача куттуктоо этсеңиздер болот. Биринчиден сиздерге чоң рахмат ушу атайын ушул бүгүнкү берүүгө чакырганыңыздарга. Анан ушу жалпы кыргыз элине эртеңки ушу Нооруз майрамы менен жалпы кыргыз элин куттуктап кетебиз. Ушул ыйык Рамазан айында туткан орозолор кабыл болсун биздин жарандарыбыздын. Ошол мамлекетибизде тынччылык болсун. Ошол башка жакшылыктар болсун. Айтылган каалоо тилектердин баардыгы орундалсын, Майрамыңыз кут болсун, эл жерибиз өнүгө берсин. Биз болсо ушинтип ырдай берели. Сиздерге дагы рахмат. Рахмат. Сөзүнө кошулабыз да. Жакшылыктын жарчысы болуп сиздер дагы жүрө бериңиздер. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эртеңки майрам кут болсун дейли. Рахмат. Мына ушундай мыкты маанайда биз дагы көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Эртеңки маанай баардык кыргызстандыктарга, баардык элибизге кут болсун. Эл жерибизде жалаң гана токчулук, молчулук болуп турсун деген дагы жакшы тилегибизди кошумчалап өтөлү. Келген Мелис Элебес, ошондой эле Кенжебек Асанкулов мырзаларга биз дагы чын дилден ыраазычылык билдирели дагы. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. 2 саат бою сиздердин кызматыңыздарда Нурзада Тыналгыз жана биздин кесиптештер болду. Көрсөтүүнүн кайталоосун түштөн кийин 3-төн 5ке чейин жана дагы УТРК YouTube баракчасынан көрө аласыздар. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.